Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ош Фильм телеканалынын эфирдик убактысын Сырдашалы программасы улантат. Эске сала кетели, биздин программа үй бүлөлөрдү бекемдөөгө, адамдардын бири-бири менен болгон мамилени чыңдоого багытталат. Биздин студиябызга келген мыкты психологдор сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө дайым даяр. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногун сиздерге тааныштырып өтөлү. Бүгүн биздин студиябызда конокто психолог эксперт Наргиза Эштаева. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз ушул психоэмоционалдуу жарат алган инсандар кандай жолдор менен айыгат деген теманы алкагында маек курабыз. Негизинен эле ушул акыркы кезде ар кандай мисалы физикалык, экономикалык, дейбизби, психологиялык зордук зомбулукка кабылган инсандарга ар кандай иш-чаралар жүрүп жатат да. Бирок ошентсе дагы ушул жаңылыктардан угуп калып атабыз, дагы эле баягы жүрөк өйткөн окуялардычы. Негизинен ушул зомбулукка кабылган инсандарга психологдордон кандай жардамдар көрсөтүлөт? Рахмат, чында эле ушул азыркы мына мезгилде канчалык көп агартуу иштерин жасабайлык, канчалык көп элдер менен иштеп, алдын ала иштер жүргүзсөк дагы бизден жакшы мыйзамдар бар. Аябай мамлекет дагы, бейөкмөт уюмдар дагы, эл аралык уюмдар дагы жакшы көңүл буруп келет. Ошого карабастан тилекке каршы бизде зордук зомбулук көп болуп атат да. Мен айтат элем, зордук зомбулук болгон бардык ушул окуялардын башаты үй бүлөдөн башталат да. Ар бир нерсе үй бүлөдөн. Үй бүлө деген бул бир кичинекей мамлекет. Ошондуктан үй бүлөдө ата-энелер балдарына көбүрөөк көңүл бурса, балдары, бир туугандар бири-бирине көбүрөөк көңүл бурса, үй бүлө негизи үй бүлө мүчөсү бири-бирине көңүл буруп, ошол жакшы маанайда. Мисалы эртең менен тамактанганда шашып эле бардыгы жумушка, мектепке кетишет. Обед учурунда деген түштөнүү тамактарын көчөдө жасашат. Кечки тамактарын келгенде телефондорду коюп, өздөрү биргеликте маектешип отурушса, бири-бирин сурашса, бир күнү кандай күн болду, ошондой мамиледе өскөн үй бүлө толук камдуу үй бүлө деп айтат. Биз дайыма эле айтабыз да, мындай жабырлануучу болгондор миграцияга кеткен ата-эненин балдары, же болбосо толук камдуу эмес үй бүлө жок. Бул тескерисинче, бул биздин баягы туура эмес ойлор да. Толук үй бүлөдө дагы мага келгендерден айта турган болсом, психологиялык жактан муктаж болгон адамдар, ошолордун үйүндө ушул эң биринчи моралдык жактан, психологиялык жактан бири-бирине мамиле жетпегендиктен үй бүлөдө чоң бир чырлар чыгат да. Ошол кичинекей от чыкканда эле ошону өчүрүш керек, кантип өчүрүш керек? Алдын алуу иштерди аткарыш керек, көңүл буруш керек. Психолог деген адистер ооба дээрлик аз бизде, бирок ошол эле учурда бар. Аларды издеп, алардын соц тармактан да издеп, маалыматтарды алып, кайрылып, жеке жан дүйнөсү менен бөлүшсө, алдын алуу иштер жакшы болот эле. Сиз ошо жогоруда айтып өткөндөй эле баягы жакшы үй бүлөлөрдө дагы балдар жабыркайт деп айтып өтпөдүңүзбү? Негизинен биз баягы эгер акчасы жок болсо, же болбосо атасы аракеч болсо эле бул бала баягы зомбулук көрүп чоңойгон деп билебиз да. Негизинен эле баягы ошол балдарда кандайдыр бир жарат алганын да кандай билсек болот, эгер үй бүлөсү мындай жакшы үй бүлөдөн чыккан балдар болсо? Кандайдыр бир белгилери болобу? Ооба, балдар деген азыркы эми мына технология, азыр баардык эле мына жаңы инновация менен жашап атабыз. Бардык азыр балдар мурунку мезгилдеги ата-энелеринен караганда маалыматтуулугу абдан көп да. Абдан көп. Мына соц тармактарда жүрөт, инстаграмдары бар, тиктокко чыгышат, фейсбуктары бар, анан твиттерлери, негизи көп тармактан маалыматты көп алышат. Анан ошол балдарга биз өзүбүз дагы, ата-эне дагы, негизи коомчулук, улуу адамдар дагы көбүрөөк маалымат бергенге аракет жасаш керек. Мээр көздө деп коет да кыргыздарда. Бирге отуруп, суроо жообуна так жооп бериш керек балдардын дагы. Ошол көп жакшы толук камдуу үй бүлөдө дагы бала көп суроо берет. Мына кичинекейинен эле 1 жаш, 2 жаш, 3 жаш, 4 жаш, 5 жашта аябай көп суроо берет балдар. Бул эмне? Буну билесиңби сен? Муну эмнеге жаман? Жаман болсо эмнеге жаман? Жакшы болсо эмнеге жакшы? Сен аны жаман, жакшы деп койгон жоопко алар камдуу болбойт да. Ал менен алар толук жооп албайт дагы, башка жактан издеп баштайт. Ата-эне толук жооп бериш керек. Ата-эне толук жооп бериш үчүн ал билимдүү болуш керек да. Демек, ата-эне дагы бала менен кошо окуш керек ошол китепти өзүң окуп ал дебестен.
Ошол эле маалыматты билбесе издеш керек. Изденип балага сөзсүз жооп бериш керек да. Анан ошол кичинекей суроолордон анан мындай балдар неме болот да, кызыгат да көп нерсеге. Любознательный деп коет, любопытный деп коебуз. Балдар ар жактан кичинекей өспүрүм балдар издейт жаңылыктарды. Анан бирөөлөрдөн угуп калат. Ошолорду издегенде ата-эне дагы, жакын үй бүлө мүчөлөрү дагы ошол суроого жооп бериш керек да. Ал үчүн биргеликте иштеш керек. Биргеликте библиотекаларга барыш керек. Кандайдыр бул эски талап, эскиче дегени менен балдар менен чогуу сейилдерге барыш керек. Балдар менен чогуу тамактаныш керек сөзсүз түрдө. Балдар менен чогуу үй бүлө дегенден кийин үй бүлө мүчөсү чынында бир күндө жок дегенде 2 саатты үй бүлө бири-бирине бөлүш керек. Ар бир балага бөлүш керек ата-эне. Мисалы үчүн 4 баласы болсо 4 баласына тең бирдей мамиле жасай албайт. 4 баласы 4 кыял болот. Ар бир баласына көңүл бөлөк бөлүш керек. Көпчүлүк ата-энелер баягы балдарыма көңүл бөлөм, балдарыма мээрим төгөм дегенде, мисалы кымбат белек баягы оюнчуктарды алып берип, же болбосо сонун телефондорду алып берип, сонун кийимдерди алып берип, мен ушул балама сонун тарбия берип атам, жакшы көңүл бөлүп атам деп билет экен да. Негизи бул туурабы? Жок, бул негизи туура эмес. Ата-энелер жана толук камдолуп атканда ошол жанагы бизде бар да, частный жеке мектептерге беришет, частный балдар бакчасына беришет, жанагы себаат семаларга беришет. Ошол жактан балам толук камдуу билим алып атат. Демек мен баламын 2000–3000 долларын бир жылына төлөп атам, мен толук жакшы тарбия, жакшы билим берип атам дейт. Туура билим бериши мүмкүн. Ал жерде эми эжекейлер, агайлар билим берет, бирок тарбия ал башка да. Тарбия берген ал башка. Тарбияны эне атасы эле бере алат да. Ар бир балага жооптуу эне атасы, өзүнүн гана апасы менен атасы. Дайынеси эмес, чоң энеси эмес, дайыжеси эмес, мектеп эмес. Мектепке биз ушуну билишибиз керек. Мектепке биз билим издегени барабыз, бирок тарбия издегени барбайбыз. Туура тарбиялык сааттар болуп, кичине эми мектепте жүрүм турумун, этикаларды үйрөтүп кетет, бирок тарбияны үйдө бериш керек. Ошондой эле бүгүнкү биздин темабыздын алкагында баягы зомбулукка кабылган аялдар боюнча, мисалы мен бир нече аялдарды билем да, 50–60 жашта өздөрүнүн баягы жаштык кезин айтып бергенде, мисалы жаш келин болгондо баягы жолдошу кол көтөрүп, же болбосо үйдөн айдап жибергендерин айтып берип, мисалы күлүп айтып калат да. Анан кийин ошондо мисалы жаштыгындагы баягы кандайдыр бир кыйын кырдаалдар баягы жүрөгүндөгү жараты убакыт өткөн менен ал жууп кете алабы? Жок, ошол күлүп айткандагы бул эмоцияны бир түрү да. Ошол стресс, депрессияны ошол күлүү менен чыгарып, жанагы артист сыяктуу мындай защитная функция деп коелу эле, коргоо, өзүнү коргоп атканын билдирет да. Негизи өзүнөн өзү чыгып кетпейт бардык жаракат. Кичинекей кезинден эле бардык ушул жабыр тарткан, психологиялык жактан кыйналган эркектерге болобу, аялдарга болобу, негизи жарандарга балалык кезине кайтарам да мен. Теги балалык кезине кайтканда бардык көйгөй ошол жактан башталган. Эгерде ата-энеси тополоң кылып, балдардын көзүнчө бири-бири менен мушташып, бири-бирин сыйлабай, сөгүнүп, атасы, энеси дагы бакырып, же бир ичкич болсо, же бир туура эмес мамилелери балдарга көрсөтсө, балдар ошону көрүп чоңоет. Балдар бекеринен айтпайт да, балдар биздин күзгүбүз деп. Ошол сиз айткан апалардын, ошол аталардын жүрөгүндө калып калган. Биринчи ал кыжалат болгон, переживание деп коет. Анан ал паническое состояние, каяка айтышын билбейт. Эми келиндер көп учурунда жашында өзү эне атасы бар болсо үйүнө барат. Анан алар деле чыда деп эскиче жашап кал, эми бир балаң бар, 2 балаң бар деп ошентип ал кете берет да, кабала. Кете берет. Кетип ал эмнеге стресске айланат. Стресс эмнеге айланат? Депрессияга айланат. Депрессия оору болуп чыгат. Нерв оорулардын баардыгы ошондон чыгат. Анан аны көп учурда энелер балдарынан чыгарат, жакындарынан. Күчтүү адам алсыз адамдан чыгарат. Бул ушул эмнегедир табигаттан ушул адам билет да, энеси да, атасы да билет. Өзүңөн аял кишини, мисалы эркек киши уруп атпайбы, ал билет бул ага андай тегиз жооп бере албайт. Себеби дегенде ал негизи слабый пол деп неме кылат. Аялдар дагы балдарын билет, уруп койсо ал жооп кайтара албай калат. Ошондон ошибкалардын баардыгы, катачылыктар ошондон башталат. Анан кийин бир мезгилге келгенде 50–60га чыкканда же ыйлайт ал, же орукчан болот, же сиз айткандай ошол маска кийип күлүп айтып баштайт да. Бирок азыркы
азыркы мезгилде балким мисалчыга психологдор бизде жаңы кесип болуп атпайбы, абдан жаш кесип болуп атат биздин Кыргызстанда. Ошол апалар 56-га чыккан апалар балким мурун бара турган жери жоктур. Апасы, курбусу, жеңеси болгон. Эми апа, курбу, жеңе деле мурунку немеден карасак, биздин традиция дейбизби, салт санада үйүнө урса дагы, сөксө дагы күйөөң бар, ошол үй бүлөң бар, сен үй бүлөсүң деп үй бүлөгө түрткөн да. Мен эми азыр үй бүлөгө түртпөш керек деп айткым келбейт. Үй бүлөгө, эгерде үй бүлөдө дени сак, ден соолугу сак, здоровый образ болсо ошол үй бүлөдө жашаш керек. Ажырашып кеткенден кыз балдар дагы келиндер коркпош керек. Бизде негизи кыргыздын келиндери, кыз келиндери өтө чыдамкай болот. Биздин негизи мына азиат өлкөлөрдө жашагандар чыдамкай болот да, жөн эле жүгүрүп барып, кичине бир урушуп калса эле айтпайт. Эми туура урушуп калган учурлар болот, аны өздөрүнчө чечет. Таптакыр болбой калып, аны уруп, ар жактан зордук зомдук көрсөткөн келиндер гана барбаса, чыдамкай болот. Анан ошондой болуп келсе дагы анан бизге окшогон адистер жашай бер, үйүңдө жашай бер деген үчүн канча окуяларды көрүп атабыз. Күйөөлөр аялдардын, балдардын көзүнчө союп койгондорду көрүп атабыз. Канчалары мына элдин, коомчулуктун астында барып өлтүрүп койгондорду көрүп атабыз. Канча келиндер суицидке баргандарды көрүп атабыз. Анын арты жакшы болбойт да. Алдын алуу ошол биринчи сигнал болот, коңгуроо. Биринчи коңгуроону бергенде ар бир сөзгө балаңдын көңүл бурушуң керек, ар бир келинге көңүл бурушуң керек. Ал үчүн ал келин кичинекей болгон, кыз болгон, уул болгон, ошондо ата-энесине айтканда ата-энеси дагы көңүл буруш керек. Үйдө туура тарбия бериш керек. Үйдө кыз бала менен эркек баланы бөлбөй туура тарбия бериш керек. Экөөнө тең ушул үй, экөөңдүн үйүңөр. Кандай болсо дагы, үйлөнүп кетсең дагы, турмушка чыгып кетсең дагы сенин ордуң бар деп билдириш керек. Бул үй кичинекей баланыкы, иниңдики, сен турмушка чыгасың, сен барар жериң күйөө деп үйрөтпөш керек кыздарга. Туура турмушка чыксын, бактылуу болсун, бирок ага эч ким кепилдик бербейт. Эртеңки күндө кыздын подсознаниясында мен ал жакка барбашым керек, уят болот, эл эмне дейт, менин келиним эмне дейт, менин байкемдин аялы, жеңем эмне дейт деп чоңойбош керек да. Ал билиш керек, сен жалгыз эместигин билиш керек, колдоочу адам барын билиш керек. Ошондо жанагы стресс, депрессия болбой, кыжалатчылыгын ошол үй бүлө менен чечет. Анда эмнеге үй бүлө кереги бар? Кетесин, башка бирөөнүн үй бүлөсүн дей бергенде ал туура эмес болуп калат да. Бизде ошо Кыргызстанда башка өлкөлөр сымал эле кризистик борборлор бар. Ал жерде баягы өтө кооптуу учурларда айымдар баягы балдары менен барып 10 күн акысыз жатакана, тамак аш менен камсыз болот да. Негизинен эле ушул кризистик борборго келген айымдардын кийин жашоосуна кандайдыр бир таасирин тийгизгенби, жардамын береби чындыгында эле? Бул оңой көрүнгөнү менен абдан кыйын суроо. Себеби бул баш калкалоочу аялдарга атайын жайлар. Ошол шелтер деп коет, ошо атай жапа чеккендерге баш калкалоочу жай. Ал жер убактылуу жай деп билиш керек да. Ал жерге барып сен бардык көйгөйүңдү бат заматта чечип кое албайсың. Бирок сен убактылуу ошол жерге барып толук камдуу реабилитациядан өтөсүн. Бул керек биринчи жардамды көрсөтө турган борборлор. Биздин шаарда 2 кризистик борбор бар. Бул Аялзат коомдук бирикменин астында Арулан деген кризистик борбор бар. Ошондой эле Ак жүрөк деген кризистик борбор бар. Биз тыгыз партнер болуп, чогуу өнөктөш болуп иштешебиз. Биз айтабыз ар дайым, мисалгачы, ошол 2 кризистик борборго жиберип атканда мен психолог, эксперт катары дагы айтам. Ошол кризистик борборго барганда кризистик мамиледе сизди ошол биринчи жардам бере турган жай. Бирок ал жерде түбөлүк жашап кала турган жай эмес. Ал жерде ар бир эшиктерди көрсөтө турган жай. Сенин көйгөйүңдү чечип бере турган жай. Юридикалык жактан, психологиялык жактан, эгерде бир жериң дениң ооруп атса, медициналык жактан. Бирок ошол эшиктерди сен ошол реабилитациядан 1 айдан өткөндөн кийин ошол эшиктер бар. Жолдошуңа кайтасыңбы, же үй бүлөңө кайтасыңбы, же өз алдынча оокатын кылып кетесиңби, бир ошол келген аял гана чече алат. Ал үчүн эч ким чечип бербейт. Өзүнө өзү жоопкерчиликти алып үйрөнүш керек биздин аялдар дагы. Орусча айтканда на иждивение жашай албайсың бирөөнүн туурабы? Ата-энесинин үйүнөн деле кеткенде уулбу, кызбы өз алдынча өзүнө жооп берет. 18ден жогору болгондон кийин өздөрүнө жооп берет. Бирок ошон үчүн кризистик борборлордун иштеген адамдар, ал келин үчүн, ал кыз үчүн, жарлануучу үчүн жооп бербеш керек. Мойнуна албаш керек.
аны өзү ар бир алыш керек. Бирок биринчи жардамды кылып, аны элге керек экенин, жалгыз эместигин ошол биринчи колун суна турган жай. Ошондой эле бизде негизи шаарда мамлекеттик дагы уюмдар бар. Мисалы үчүн биздин Ош шаардык мэриянын алдында көп тармактуу үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борбору бар. Ал жерде дагы биринчи психологиялык жардамды бекеринен көрсөтөт. Вот ушул уюмдарды биздин жарандар билиш керек. Айрыкча шаардын жашоочулары билсе болот. Эми шаардын дегенде биздин жакынкы райондордон деле келишет. Кээде башка областтардан да келишет, Жалал Абад, Баткенден да. Аларга дагы жок, сиз биздин областка карабайсың деп айтпайбыз да. Мисалы үчүн кредиттик борборго барабы, ошол мамлекеттик көп тармактуу үй бүлө борборуна барабы. Мисалыга мен психолог катары, эксперт катары, жетекчи катары бардыгыны биринчи жардам алып кабыл алгыла деп айтам да. Абдан жакшы, бизде түз байланышта көрүүчүбүз бар экен, аны суроосун кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатчылык. Сурооңузду. Негизи жинип ат келет да, бул эмнеден улам, же болбосо эмоцияны кантип башкарыш керек? Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле эске сала кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да түз эфирге байланышка чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Эң мыкты суроого биздин студиябыздын коногу Наргиза Эштаевадан акысыз консультация утуп алсаңыздар болот. Эми жиним тез келет дейт да азыркы биздин чалуучубуз. Ар бир адам өзүнүн эмоциясы бар да, эмоцияны башкара турган ыкмалары бар. Мисалы үчүн биз бөлөт эмеспиз, сангвиник, холерик деп, флегматик деп бөлөбүз. Ар бир адам табигаттан өзү жаратуучу ар түрдүү кылып жаратат да. Мисалы үчүн бир туугандар болсо деле 5 бир тууган ар кыялдуу болот да. Эмоция, бат ичине келген эмоциядан бунун анын дагы бир немеси бар, причинасы бар да, себеби бар. Эмне кайсыл учурларда сиздин жиниңиз бат келет деп бермекчимин менчи. Ошол учурлар менен иштеш керек болот. Балким мисалыга көп адамдар сүйлөсө жини келип кетет бат. Балким балдар ызылдаса келип жини келип кетет бат. Ошонун биринчи себебин билиш керек. Анан ошого карата ыкмалар бар. Негизи ар бир адам өзүнүн эмоциясын өзү башкара албай калган мезгилде сөзсүз түрдө психолог, адис, кесипкөй менин коллегаларыма сөзсүз кайрылыш керек. Да, ошондой эле кризистик борборлор боюнча мындай суроо бар да. Негизинен эле ошол кризистик борбордо мисалы 10 күн жүргөн айымдар, балдар менен жүргөндөн кийин көбүнчө жолдоштор алып кетет да ал жерден. Анан кийин кандай жыйынтык болот экен, мисалы жолдош сен ал жерге барып мени уят кылдың дегендей сөздөрдү айтып калышы мүмкүнбү? Кайталаппы? Мүмкүн. Аны эми туура бизге келген аялдардын баардыгы эле кайра барып бизден өтүп, анан бактылуу болуп кетет деп айта албайбыз да. Ар бир адамдын жашоосу, ар бир адамдын тарыхы, история, кейс деп коебуз, өзгөчө, индивидуалдуу. Бир келиндин жашоосу экинчи келинге окшош эмес. Кээ бир келиндер келет, бизде реабилитациялардан өткөндөн кийин, кризистик борборлордон, алар аябай жакшы маанай менен эркинки күнү кандай мамиле жасашты билет, өзүнө карата дагы урмат сыйга бөлөнгөн, өзгөртүп койдук, эже рахмат деп кетишет. Кээ бирлери болот, туура кайрадан жемелеп, сен мен уят кылдың, сиз айткандай, арыз жаздың, элдер билди, ал жерде канча адам билди деп кайрадан жемелеши мүмкүн. Бирок ошол аял гана чече алат. Ошол киши менен, ошол эркек менен урмат сыйга бөлөнбөсө, ошондой зордук зомбулукту күндө көрсө, ал бактылуу эмеспи, жашап кетеби, жашап кетпейби. Биз аны ажырашып кетип калды дебейбиз. Жана айтпадымбы, өзү чечимди чыгарыш керек. Бирок бизде көп кыз келиндер тилекке каршы абьюзер деп коет, ошол өзүнүн кордоочусуна барып жашайт. Ал жерде себептер көп. Экономикалык себеп бар. Ал кыз окубаган болсо, билими жок болсо, бир жерде иштебесе, акча таппаса, андан зависимый финансовый. Ал жерде эл эмне дейт деген тарбия, талим-тазим, традиция, өзүнүн баягы ата-энесинин влияниясы бар. Ал жерде балдар деп жашайт кыз келиндер, көбүнчө келиндер, балдарыма эми атасы да канткенди да деп. Ал жерде себептер көп.
Бирок ошол себептердин бардыгы сага тынч уйку береби деген суроону өзүң коюшуң керек да. Мен айтат элем, балдар дагы, кайын жуурт дагы, эл дагы сен тынч уйкуңду тартуулап бере албайт. Сени кечкеден карап отурбайт да. Тынч уктап атасың, тынч уктабай атасыңбы деп. Бир гана өзүң билесиң жан дүйнөңдө эмне болуп атканын. Ошондуктан өзүңө зона комфортадан чыгып, өзүң жооп берип үйрөнүшүң керек. Коркпош керек. Жашоо бир жолу келет. Эркекпи, аялбы, кызбы, балабы бир жолу келет. Ошол жашоону эч ким сага ошол сен жашаганыңа шек келтирип, сенин намысыңа, ар намысыңа, сага шек келтирип, өзүнүн границалары болот. Ошол границадан өтүп кетпеш керек. Күйөөсү болсо дагы ал жаратуучу эмес. Анын дагы жаны бар. Аялы болсо дагы ар бир адам границаны билиш керек. Ошол границадан өтүп кетпеш керек. Мисалы үчүн адамды, бардык эле адамды, өзүңүз деле кичинекей баланы кечкеден сен жамансың деп бардык кылган нерсесине кечке претензия кыла берсеңизчи, ал бала жакшы болбойт. Поощрять этиш керек. Ар бир адам адашат, эч ким идеалдуу эмес. Ошо жаш келген келин дагы, ошол күйөө бала дагы, ошол балдарга дагы ар бирине дээрлик көңүл керек да. Көңүл, анан чыдамкайлык керек, ошол менен чогуу иштеш керек. Бизде дагы бир көрүүчүбүз суроосу менен кайрылган экен. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, сурооңузду узатыңыз. Менде бир мындай суроо да, мына кризистик борборлордо психологиялык жардамдан сырткары кандай дагы жардам көрсөтөсүздөр? Мисалы, жалгызбы эне дейли, бара турган жайы жок, үйү жок, иши жок. Бирок мындай психологиялык жардам бербесин сырткары кандайдыр бир программа каралганбы, балким материальный жардам, үй жактанбы, билбейм, кандай дагы кошумча жардамдарыңар көрсөтөсүздөрбү? Ошондой суроо бар эле. Чоң рахмат сурооңузга. Рахмат, жакшы суроо болду. Биз мисалы жана психологиялык жардам беребиз деп эле отура бербейбиз да. Себеби дегенде кризистик борборлор көп жылдан бери иштеп, ошол аялдардын, кыз келиндердин эң негизгиси алдын алуу иштерди өткөзгөндө эмне керек деген суроолорду жүргүзүп, анализ жүргүзөбүз да. Ошондо айтат да, мына мисалы үчүн кризистик борборго кыйналып жабырып тартып калганда келет да, бирок ага чейин эмне болду деп изилдейбиз да. Анан ал кайталанбаш үчүн кийинки жаштарга кандай насаат берет элек. Биз ошол кризистик борборлордун астында долбоорлорду жазып, эл аралык уюмдарга рахмат, ошол эл аралык уюмдар аркылуу, мисалыга былтыр биз аябай жакшы 2 кризистик борбор биригип, ак жүрөк менен арулан абдан жакшы долбоор жазганбыз. USAID жигердүү жарандар деген колдогон. Ошондой эле USAID конкурентное предприятие деген бар. Ошол 2 программанын алкагында атайын сонун алдына алуучу иштерди жасап атабыз азыркы мезгилде. Ошол USAID конкурентное предприятие деген программанын астында жанагы жабырлануучу аялдар келгенде, бизге кыз келиндер, ошолор көбүнчө себептери эмне дегенде акча жок, жумушсуздук деп баштайт да. Ошолорго атайын тигүү цехин ачканбыз. 125 Ош шаарында, Келечек базардын ичинде эле турат. Биздин борбор так ортосунда, баары тапса болот. 125 адам, кыз келиндер ошол жумуш менен камсыз болот да. Ал жерде атайын жаңы сонун машиналар бар, азыркы технологияда керектүү баардык ыкмалар, шарттар бар. Ошол кризистик борборго келген кыз келиндерге биз айтабыз, эгер өзүнүн жөндөмү бар болсо, калоосу бар болсо, жөндөмү бар болсо, бирок мүмкүнчүлүгү жок болсо, келгиле, келип иштегиле. Эмгек акы индивидуалдуу ар бири менен сүйлөшүү жүргүзөт. Алар менен жекече договор түзүлөт, договор келишим түзүлөт. Анан ал жумушка кирет, кадимкидей жумушка кирет, иштейт. Ал жерде биринчиден келип эле мына иште деп көрсөтүп койбойт. Атайын бекер окуулардан өтөт. Сертификат алат. Ал лицензиясы бар, атайын сонун биздин билим берүү министрлигинен алган сертификаттарды алат. Сертификаттын негизинде ал кадимкидей келишим түзүп, жумуш иш менен камсыз болот да. Анан жата турган жери жок болуп, райондордон келип калат да кээде. Жата турган жери жокторго биз атайын ошол жана баш калкалоочу жерди сунуш кылабыз. Бардык шарттарды жасап бергенбиз. Келип, иштеп, аракет жасаса болот. Өзүнү текшерип көрүш керек. Жөндөмү жок, аял жок деп эсептейм да мен. Ар бир кыз келиндердин жөндөмү бар да.
тиге турган болсо, тикпей турган болсо, тамак аш жасаганды жакшы көрөт элем десе, пожалуйста, бизде лицейлер бар, БТУлар бар, бекерден окуса болот. Жөн эле мен врачка көрүнөйүн дедим десе, биз ал врачтарга дагы жолтоо көрсөтө алабыз, перенаправление деп коет, алар дагы бекеринен консультация алып көрүнүп кетсе болот. Түрдүү жардамдарды бергенге аракет жасайбыз да, биз ошон үчүн болтурбоонун үстүндө көбүрөөк иштейбиз. Эми болуп калса айла жок, бирок болтурбоонун үстүндө деген мектептер менен иштейбиз, университеттер менен иштейбиз, колледждер менен иштейбиз, үй бүлөлөр менен иштейбиз, жаш кыз жигиттер менен иштейбиз. Ошол нерселерди кайталабасын. Биздин апаларыбыз, андан мурунку апалар эскиче болуп кеткен кайсыл бир тепкичтерди, туура эмес тепкичтерди, аталарыбыздын туура эмес тепкичтерин жаштар кайталабасын деп бир нече ушундай иштерди кылып келебиз. Ошондой эле баягы азыркы суроо берген телекөрүүчү дагы айткандай, ушу кризистик борборлорго келгендер мисалы үйдөн айда берген болсо, эгер келинди, алар баягы үй алганга жардам бериңиздер деп да суранышабы. Аларга кандай жардам бересиздер? Үй алып бересиздер дейт, бирок бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Ложное ожидание деп коет. Кээде баягы туура эмес күтүүлөр болуп калат. Адамдар эми ойлойт да жардам берсе, балким ушундай мүмкүнчүлүк бардыр. Тилекке каршы андай мүмкүнчүлүктөр жок. Анда сонун болмок, кандай да мүмкүнчүлүк болсо. Бирок биз ошол үй алганга, ал аялдын мыйзамдуу түрүндө биздин шаардын жашоочусу болсо, бизде билесиз азыр шаарда ипотекалар бар, аз төмөн проценттерде. Анын жолдоруну билген маалыматыбызды беребиз. Бизде юрист, психологдордон сырткары экономисттер дагы бар, финансисттер бар. Бизде ошол юридикалык жагын юристтерибиз да айтып берет. Мүмкүнчүлүк бар, иштейм, изденем, жакшы жашайм, кыялдарыма жетем деген адам аракет жасайт. Ал аракеттерди каяка кайрылам деп билбесе, биз көрсөтөбүз. Жол көрсөтөбүз. Жол көрсөтөбүз, сөзсүз. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да келип калат. Аларга да биз атайын жанагы үй бүлө борбору бар деп атпайбы, Ош шаарынын мэриясынын алсында. Ошол жерде логопед, дефектологторубуз иштейт. Алар да бекеринен. Эгерде ал процедураларын өтүп туруп, дагы кандай жардам алсак болот, пособие, пенсия алсак болот дегендерди биз соцзащитага жиберебиз. Демек биздин өнөктөштөр менен, өкмөттөр менен да, бейөкмөттөр менен дагы тыгыз байланыштабыз. Бирибиздин колубуздан келбесе, бири-бирибизге жиберебиз. Алар бардыгы менен биздин меморандум келишимдер түзүлгөн. Бизде ошондой эле СМС суроолору бар, аларды окуй кетейин. Саламатсыздарбы, сырдашалы дейт, суроом бар. Стресстен кантип чыксам болот? Жолдошум менен мамилем жакшы эмес дейт. Эми жана мен айтып кетпедим, стресстин баары бир нерседен башталган да. Анын себептерин билиш керек. Ар бир стрессти бир стресске айлантып, бир стрессти мисалы үчүн депрессияга айланып кеткен болот. Бир стресс болсо, ал стресс эмес болуп калат. Кээде жөн эле сүйлөшүп отурсаң, мындай эле чече турган көйгөй деле эмес болуп калат да. Ошондуктан эми жолдош менен урушуп кетсе, анын себептерин билиш керек. Кайсы учур ушул мезгилге алып келди экен деп индивидуалдуу. Бул жерде бизде психологдордун башка адистерден айырмабыз, жанагы жекече ар бири менен иштешибиз керек да. Ар бир мамилени бардыгына бирдей дей албайбыз. Эми бардыгына бирдей нерсени айтып кетет элем. Биринчиден, ким менен сүйлөшсө дагы, жолдошу менен, балдары менен сүйлөшсө дагы, жалпы биздин жарандар позитив менен башташ керек. Эч качан сен жамансың деп баштабаш керек. Урушуп калса дагы, балдары мектепте мисалы үчүн 3-2 алып калса дагы, же болбосо мугалимдер жеке агайлар чалып маалымат берсе, балаңыз мындай шокту кылып кой десе дагы, ошону айтып туруп албаш керек. Биринчи, балам мен сага ишенем, мен сени жакшы көрөм деп туруп, жакшы жагын айтып туруп, анан кийин айтса, бала өзүнө жоопкерчиликти алат. Жолдоштор дагы. Жолдошуңуз дагы азыркы биздин СМС жазган. Жөндөн жөн эле стресске алып келбейт да, уруштагы жөн чыкпайт. Мындай алганда эки жактан чыгат. Ошондуктан, эгерде биринчи кадамды жолдошуң жасабаса, сен жасап кой бер, аны эч жериң эч нерсе болбойт. Биз көбүнчө эле баягындай гордость деген нерсе бар да. Ал айтса, мен айтам деп эле бири-бирине мындай придирация этип тура берген болсо, анда турмуш болбой калат. Турмуш ошон үчүн турасын, муштайт, ар түрдүү нерселерден өтөсүн. Бирок ошону жалпы кеңеш айтып кетет элем көрүүчүлөргө.
позитивден башташ керек биринчиден. Эч качан жаман ой менен баштабаш керек. Жоготуулар болгондо дагы эч качан катуу кесе бетине эч айтпаш керек. Аял мамиле жасаш керек. Көңүл буруш керек бири-бирине. Ошондо бири-бирине дегенде жумушта дагы, турмушта дагы, үй бүлөдө дагы, балдар менен мамиледе дагы, бардык мамиледе биринчи жакшылык менен баштап, мамиле түзгөндү үйрөнүп, анан эч качан атаңдашуу, нездоровый атаңдашуу болбош керек. Дени сага атаңдашуу болсо болот. Анан ал эмне дейт деп анан салыштырбаш керек. Эч качан келиндерге айтат элем, мен тигинин күйөөсү мындай экен, мунун күйөөсү мындай экен деп эч качан салыштырбаңыздар. Биздин мырзалар дагы аялдарыңыздарды эч качан башка аялдар менен салыштырбаңыздар. Ошол үй бүлө өздөрү гана билет кандай үй бүлө экенин. Бирөөнүн жеке турмушу бирөөгө жыкты кой дейт да. Өзү гана билет. Каждая душа потемки деп коет да. Өзү гана билет, чынында эле бактылуу эмеспи, чынында эле мамилеси кандай. Бирөөгө бирөөнү салыштырбаш керек. Кээ бир адамдар артист болуп жашайт да. Мындай билгизбей үйүнө барсаң, жөн эле мушташат. Кээ бир адамдар тескерисинче, көчөдө мушташат, үйүнө барсаң бактылуу. Бизде дагы бир телегөрүүчүдөн суроо бар экен, аны кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз сүйлөшкөнбүз экөөбүз 2 айрым жолго түшкөнбүз, ошону сагынуу стresстен кантип туура жол менен тез арада чыкса болот. Ошо түзө бересиздерби? Рахмат сурооңузга. Рахмат. Бизде көбүнчө кыздар, жаш кыздар, өспүрүм кыздар, жаш балдар, же өспүрүм балдар. Негизи жаш кыздар, жаш балдар деп коелук, үйлөнө элек. Ошондой кыз жигит болуп жүргөн мезгилде урушуп калат да. Урушуп калганда ал дагы кызганычтан, бир кандай бир себептерден болот да. Бирок мен айтат элем, сагыныч болуп калып аткан мезгил болуп атат деп атпайбы? Андан кантип чыкса болот деп. Анда телефонду алып ошол сүйгөн кызыңызга чалышыңыз керек, кечирим сурашыңыз керек. Ар дайым кечирим сураганды, кечиримдүү болгонду унутпаңыз. Абдан жакшы, бизде дагы бир СМС суроо бар экен. Саламатсызбы? Суроом бар дейт. Мен жолдошум менен көп урушам дейт, балдарымдын көзүнчө. Бирок балдарым жакшынакай эле, же көрсөтүшүм керекпи дейт. Биз эфир башталганча бир нече сүйлөшүп кеттик. Көзүн айым, балдардын көзүнчө эч качан урушпаш керек. Балдардын көзүнчө үй бүлөнүн акчалай маселесин дагы, тууган урукту дагы талкуулоодон алыс болуш керек. Балдар биздин күзгүбүз. Мага көп келип сурашат да, балдарыбызды кантип тарбиялайлык деп. Атайын тарбияла деген китепти алсаңыз дагы андай болбойт. Бардыгы индивидуалдуу, бир үй бүлө окшош эмес. Сенин бир балаң окшош эмес болуп атпайбы? Тарбияны биз өзүбүздүн мамиледен эле көрсөк болот. Мен жолдошум мага кандай мамиле жасаса, ошону көрүп эле, ошондой эле балдар чоңойот үй бүлөдө. Демек, биз бири-бирибизге урмат, сый, качандыр бир сүйүшүп үйлөнгөн да 2 жаш. Экөө бири-бирин изденип, той кылып үйлөнгөн, анан арадан 20-30 жыл өткөндө эле экөө бири-бирине бир душман болуп калбайт да. Жок дегенде сүйүү кетсе дагы сый калыш керек. Аны ар бир адам подсознаниясына алып жүрүш керек. Мен балдар бар ортодо, сыйлап, ошол мен балдарымдын апасы деп, апасы балдарымдын атасы деп бири-бирин жамандабай сыйлоо мамиле жасаш керек. Капачылыктарды өздөрү жеке чечсин, балдардын көзүнчө эмес. Ошондой мамиледе гана туура ден соолук үчүн здоровый балдар төрөлөт. Балдар билинбейт, көбүнчө биз балдар менен мектептер менен иштешебиз да. Балдар өздөрү келет, идеальный үй бүлөлөр бар. Ошол сиз айткан жанагындай бардык нерсе менен камтыган да, ошол айфондору бар, үйлөрү этаж, аябай царский городокто жашайт, тамак ашы үйүндө сонун нерселер бар, бардыгы бар. Бирок мен бактылуу эмесмин деп айтат ошол балдар. Мамиле жок. Күндө өздөрүнчө эле бир проблемалар чыгат. Балдарга ошону тиеше кылат, балдарга таңуулашат, өздөрүнүн проблемасы. Милдет кылып, милдет кылышат. Силер үчүн кылып атабыз. Силер үчүн кылып атам, сен үчүн кылып атам, мен бардыгын кылып атам деп. Милдет кылбаса кайдыгер мамиле. Ну ладно, сен бардык нерсең бар, жыргап жашай бербейсиңби дейт. Же болбосо каалаган нерсеңди жаса дейт. Андай нерсе да болбойт. Бала 18ге чыккыча ата-энесинин карамагында толук болуш керек.
ошол сөз балага кандай таасир этет? Мисалы, сен өзүң бил, каалаганыңды кыл депчи, же сөзсүз түрдө бага ата-энеси кеңеш берип туруш керекпи? Кеңеш берип туруш керек сөз учурда. Себеби бала деген нерсе азыр өспүрүм балдар айрыкча алар айтпайм суусап турат маалыматка. Ана маалыматтын бардык жоон кимден алат? Өзүнүн теңтуштары менен алат. TikTokка кирет, Instagramга кирет. Ал соц тармакта өзүндө эле достор бар да, өзү өспүрүм ар ким өзүнүн теңдүүсүн табат да, туурабы? Ошолордун арасында жүргөндө алардан кандай жооп алат? Андай жооп ала албайт. Ата-энеси туура жоопту, ата-энеси турмуштагы эмеси бар, тажрыйбасы бар, ата-энеси бериш керек. Бизде дагы бир СМС, чалуу бар экен, аны кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Абонент менен байланыш үчүн. Тилекке каршы үзүлүп калды. Биз так үй бүлө тууралуу сөз кылып аттык эле. Анда дагы бир СМС суроолор, дагы бир чалуу келип калды. Анда кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Менин досум бар да, досум. Армиядан келген. Анан армиядан 4 жыл сүйлөшүп жүргөн досу армиядан келсе, турмушка чыгып кетти. Азыр ал досум арак ичип кеткен да, аракчы. Эми ошол досума айтсак деле болбой атат, башка кыз тапсак деле болбой атат. Ошону эмне кылабыз эми ол? Арак ичип эле күндө сиздердин кеп кеңешиңиздер же борборуңуздарга барып консультация алса болобу? Акысызбы же акылуубу? Ошону айтып койсоңуз, баягы досума кантсек жардам бере алабыз. Рахмат сурооңузга. Негизи сүйлөшкөн кызы турмушка чыгып кетип, анан ошону айынан ичип кеткен деп окшойт да. Негизи эгерде оорулуу болсо, күндө арак ичип атса, же болбосо кандайдыр бир ден соолугуна, мисалы үчүн башым ооруйт деп келишет бизге, уктай албай атам деп келишет. Ошондой учурларда баягы ар бир адис өзүнүн колунан келген нерсени жасаш керек да. Мисалы үчүн мен доктор эмесмин да, мен ошону невропатологко, неврологко перенаправление кылат элем. Бул досу дагы мисалы психологиялык жактан мындай кыйналып, ошол сүйгөн кызын унута албай аткан болсо, же бир себептер болсо, бизге келсе болот, бизден биринчи кеп кеңеш угуп кетсе болот. Бирок ошол адис докторлорго, наркологдорго да кайрылсын деп мен сунуштайт элем. Бизде кризистик борбордо дагы, үй бүлө борборунда дагы акысыз психологиялык, юридикалык бекер жардам беребиз. Кайсыл жерде адреси? Анан кийин негизинен эле ошол эркектерде кайрылабы? Ооба, кайрылат. Эркектер, аялдар деп бөлбөйбүз. Биз эркектер, аялдар да кайрылат. 5 жаштан жогору кичинекей балдар менен иштешебиз. Биз негизи жана Ош шаар мэриясынын астындагы борборду айта турган болсок, ал бизде Кермето мектеп бар эмеспи? Кооператива 5. Ошол Кермето мектептин корусунда жайгашкан. Кризистик борборлор болсо, кризистик борборлорду бирөөсү обол профсоюз деп коет бизде. Бул жерде профсоюзда жайгашкан, ал жерге келип кайрылса болот, консультация алса болот. Бирөөсү ошол обол администрацияда жайгашкан. Бирок негизи мен уюлдук телефондорду таштап кетем, ошол телефон аркылуу деле кайрылып, биздин маалыматтарды билсеңиздер болот. Биз жөнүндө бардык маалымат сизде бар. Менин даректеримди берип койсоңуз, кайрылып, анан жеке кеңеш сурап, акылдашып алып, макулдашып алып келсе болот. Бардык маалыматтарды ошо Ош Пирим телеканалына чалсаңыздар, менде ошо телефон номерлери бар, ошолорду беребиз. Дагы бир СМС суроо бар экен. Саламатсыздарбы дейт. Мен турмушка чыкканыма 6 жыл болду, балдарым бар дейт. Жолдошум менен мамилем абдан сонун, бирок кайненем аябай кызганат дейт. Мен кыйналып багып койсом, өздөрүн сен көрүп атасың, жыргап атасың дей берет дейт. Чогуу турабыз дейт. Бул келин дагы өзүнчө үй бүлө менен иштесек жакшы болот эле дейт элем мен. Кайненесин дагы мүмкүнчүлүк болсо, эми азыр жакшы болуп бардык эле азыркы учур талап менен бир толкунда болуп калбадыкпы? Кайненеси дагы келсе болот, кайненеси менен жекече сүйлөшмөкпүз, мисалы үчүн бизчи. Келиндин өзү менен жекече сүйлөшмөкпүз, жолдошу менен жекече сүйлөшсөк жакшы болот эле. Негизи кайрылыңыз деп айтат элем. СМС жазган келинге биз кеңеш беребиз. Дагы бир СМС суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Суроом бар дейт. Адам канткенде бактылуу болот дейт. Мен ушунчалык жашоодон тажады. Мен бактылуу боло аламбы деп жаздыр. Бул өзү бактылуу.
Биринчиден биз жаралган үчүн бактылуубуз. 6 саныбыз аман бактылуубуз. 12 мүчөбүз бар бактылуубуз. Кээде биз бакытты алыс жактардан издейбиз. Бакыт өзүбүздө. Ушинтип сүйлөшүп отурганы, маалымат бергени, өзүнүн үстүнөн иштейм дегени, изденгени бул өзү бакыт. Бакыт ал сөзсүз түрдө бир көп акча эмес, мансарт эмес, бир жумуш эмес. Бакыт ошо жашап атканың ар бир күндү, ар бир түндү көргөнүң бул бакыт. Бирок башка бир көйгөй бар десе бул башка себеп. Жашагысы келбей калса, демек бир кандайдыр бир себептер бар экен. Кандайдыр бир жан дүйнөсү кыйналып атыптыр. Анда бизге кайрылсын деп айтмакмын, жардам беребиз деп. Да, бир ошондой эле суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Суроом бар. Психологко бактылуулук деген эмне деген. Ушул сыяктуу бактылуулук окшошуп кетет экен. Бактылуулук ар бир адамдын өзүнүн бактылуулугу. Бирөө үчүн мисалы үчүн там салган бактылуулук, бирөө үчүн ал бактылуулук эмес. Мисалы үчүн кээ бирлер өмүр бою билесизби, квартираларда жашап жүрө берет, симат этип. Ал бактылуулук эмес. Бирөө үчүн бир джип машина алган бактылуулук болсо, бирөө үчүн ал жөн эле средство передвижения. Бирөө үчүн iPhone телефон бактылуулук. Мисалы үчүн мага ал бактылуулук эмес да. Мен мисалы үчүн ал ооруган жокмун мен ошол оору менен. Көрдүңүзбү, бактылуулук индивидуалдуу ар бир адамда. Негизи айтып атпаймынбы, ар бир күндө ойгонуп турганыңыз бул бактылуулук. Кээ бир адамдар бүгүн турган жок. Кээ бир адамдар азыр ушинтип сүйлөй албайт. Ар бир күн бул бактылуулук эгерде сен билсең. Дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы дейт. Чач түшкөн, стресске байланыштуу кантип күрөшсө болот? Чачым аябай түшүп атат дейт. Жана мен айтып кеткендей, эгерде чачы түшүп атса, анда невропатолог, невролог, врачтарга кайрылыш керек. Анализ тапшырыш керек, анда себебин билиш керек. Психологиялык жактан гана биз жардам беребиз. Бирок медициналык жактан жардам берсе, биз жана сыйкырчы эмеспиз да. Ар бир чымчык айтат го, касап, ушул чымчык сойсо да касап сойсун дейт да. Мен ошону аны да билем, муну да билем деп айтыштан алысмын. Алдын алуу иш, ошол учурда психологдун гана жардамы. Психолог деген ким? Адамдын жан дүйнөсүндө кыйынчылык болуп атса, ошол менен туура иштешүү жолдорду көрсөтүү. Ошол эле учурда психолог чечип бербейт. Психолог анын ордуна чечип бербейт, жолдорду көрсөтөт. Анан эгер ооруп калса, кандайдыр бир ушундай медицина тарабынан жардам керек болсо, доктурларга барсын. Ошол чачым түшкөн стресске байланыштуу деген сөзүңүз. Эми балким, потому что адам кыйналганда ошондон да болушу мүмкүн. Бирок бардык нерсени анализ тапшырып, негизи адам баласы, мен айтат элем, эч жери оорубаса деле бир жылда бир анализ тапшырып, толук камдуу өзүнү биринчиден текшерип алыш керек. Экинчиден бир жылда бир, ушул мен өзүм адам катары совет бергим келет да, кеңеш. Бир жылда бир, ол сен жашсыңбы, сен өтө көп иштейсиңби, сен иштебейсиңби, бир жылда бир бардык эл өзү үчүн көңүл буруп, бир отпускага чыгып, бир эс алса. Ал үчүн сөзсүз Дубайга, Турцияга барган кереги жок. Биздин Кыргызстаныбыздын өзү жашаган жеринин, өзү ата-энесинин үйүнө деле барып эс алса болот да. Ошол адам өзүнө көңүл буруш керек, өзүн угуш керек, эс алыш керек. Эс алганды да билиш керек, иштегенди да билиш керек. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн эфирдик убакытта соңуна келип калды. Эфир аягында биздин телегөрүүчүлөргө каалоо тилек айтып өтсөңүз болот. Мен эмне деп айтмакчымын, эң биринчиден бардыгыңыздарга ден соолук каалайм, бактылуулук каалайм. Жана айтып кеттим, ар бир адамдын ошо ойгонуп туруп күн тийип атканы бактылуулук. Биздин мамлекетибизде тынччылык болсун, ар бириңиздердин жан дүйнөңүздөр аман болсун. Ошондой эле жыйынтык чыгарып өтөлү. Бүгүн эң мыкты суроону тандап өтсөңүз, кайсы суроо? Акысыз консультация бересиз. Бизде жана бир атайын үй бүлө менен келсин деп айтпадымбы? Жана келин жолдошу менен абдан жакшы жашайм. СМС суроо жөнөткөн. Ошол СМС суроого мен ошону тандайт элем. Себеби дегенде ал жерде көп адамдар камтыйт экен да. Себебин билип туруп анан жардам берсек болот экен. Биздин сунушубузду кабыл алып, ушундай маанилүү маек куруп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Саламатта калыңыз. Ал эми бизге бөлүнгөн эфирдик убакыт соңуна келип калды. Кийинки жумада, шаршемби күнү түз эфирде саат 2-де көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.